Ойтал айыл аймагындагы Көңдүк Нуру балдар бакчасы оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Аталган бакча 2011-жылы курулуш нормаларына толук жооп бербестен курулуп калгандыгы айтылды. Ошондуктан пайдаланылып жатканына эми 10 жылдан ашса дагы кайра ремонттоо зарылчылыгы келип чыккан. Биринчи курулганда шарт такыр эле жок болгон. Бул биринчи курулгандан кийин спонсор өзүбүз үй бүлөбүз менен болгонбуз. Мени колдогон өз жолдошум болгон. Бардык ушул жерде айлана чөйрөсүн өзү тосуп берген, ичиндеги килемдерин алып берген. Анан иштеп баштаганбыз. Өзү башталганда бир группа менен ачылганбыз. Кийин 2 группага аракет кылып, азыр 2 группа иштеп атат да. Бала бакчанын ремонт иштерине каражат жеке демөөрчүлөр тарабынан жана атайын долбоордон түшкөн акчадан сарпталууда. Жана бардык жумуштар 2 айдын ичинде бүткөрүлөт. Белгилесек, алыскы аймактагы кыска нөөмөттүү балдар бакчасы 50 орунга ылайыкташкан. Учурда 41 бала тарбияланып жатат. Азыр бүт бардык санузел жок эле, сыртта эле баары. Азыр мына жана келечек үчүн билим берүү долбоорунун негизинде санузелдер коюлуп, ичинде бардык шарты менен жакшы бүтүп атат бала бакчабыз. Ушу ремонтубуз бүтсө, биз 10 сааттык жатак группа ачабыз деп аракет кылып атабыз. Толуккандуу иштейбиз 10 саат болуп. Реконструкциялоого байланыштуу балдар бакчасы убактылуу иштей элек. Бакча жетекчилиги ноябрь айынан тарта 10 сааттык иш убактысына өтүшө тургандыгын кошумчалады. Бакчада 10го жетпеген тарбиячы кызматкерлер бар. 4 бала бакчанын ичинен бардыгы эле өзү негизинен баягы эскилиги жеткен бала бакчаларыбыз дагы бар. Анын эми чекесинен ушинтип ремонттоп келатабыз. Былтыр ушул дем берүүчү гранттын эсебинен бир бала бакчаны оңдоп түзөөдөн өткөзгөнбүз. Быйыл Кудай кааласа бул азыркы сиздер көрүп турган бала бакчаны дагы ошол дем берүүчү гранттын эсебинен оңдоп түзүп пайдаланууга берип турабыз. Ойтал айыл аймагы боюнча 4 балдар бакчасы иштейт жана орун тартыштыгы жок. Себеби тоолуу аймакта бакча жашындагы балдардын саны аз. Ал эми Ош облусунун башка аймактарында балдар бакчасынын жетишсиздиги күч болуп келет. Өз кезегинде Билим берүү министрлиги бул маселени үй шартындагы балдар бакчасын ачуу менен чечүүгө аракет жасоодо. Айымкан Исралгызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош.